Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Муун оорулары бул эми артрит, артроз деген оорулар бар да. Эми муун оорулары бул өт системасынын жакшы чыкпай калганынан өт мына мен ушул сүрөттү аябай жакшы көрөм. Бул биздин курсагыбыз. Демек, өт башкычасы бул боордун астына жайгашат экен. Бизге боор өт суюктугун жасап берет дагы, анан ал өт башкычасында туруп, анан тамак ичип атканда бул бизге куюп, тамак ашказандан келген тамак мына ушул ойнекер ичегиде өттүн негизинде эрийт экен. Эми өттүн ошол тамакты эриткенден сырткары муну смазывающий, майлап берүүчү заты болот. Ошол муундарды майлап берүүчү зат болот да. Өтүңүз жакшы чыгып атабы? Демек, сиздин муундарыңыз жакшы майланышат экен дагы, хруст, кырсылдак жок экен. Оору жок болот экен. Көрдүңүзбү? Муундун эң биринчи ооруп калуусуна хронический холецистит деген өт башкычасынын өнөкөт шамалдап калуусу, сезгениши себепкер болот экен. Эмне үчүн өт башкычасы сезгенип калат? Өт башкычасы булчуңдан турган үчүн, мына булчуң мышца деп коет да. Анан ушул өт башкычасы менен кошо бизде дагы эң жакшы бир ашказандын артында уйку без деген зат бар. Орган бар. Ушул орган дагы өзүнүн суюктугун кошот экен дагы, тамакты эритип, анан ушул дагы бизге жакшы кызмат аткарат экен, биздин муундарыбыздын шамалдабашына, сезгенишине алып келбейт экен. Демек, сиз эгерде кандайдыр бир катуу кыжылат болуп калдыңыз да, стресс болуп калдыбы, жаш балдарда дагы азыр ДЖВП деп коет, дискинезия желчно-выводящих путей. Ошо өттүн чыгуусунун жолдору бузулуп, өт кааласа куюлуп, кааласа куюлбай деген ошо диагноз коюлат. Бул да кайсы мезгилде адамды, чоң адамды өт жакшы куюлбай калат, кайсы мезгилде кичинекей адам жакшы куюлбай калат экен. Өт башкычасы булчуңдан турган үчүн булчуң мынтип сокращение болуп калат, спазм болуп калат, жыйырылып калат экен. Кайсы мезгилде? Адам стресс, капачылык, эртемен туруп эле сыгылдыңызбы, өтүңүздүн уйку безиңиздин булчуңдары жыйырылып калат. Жаш баланы ит каап алды, коркуп кеттиби? Өт башкычасы жыйырылып калат. Жаш баланы эшикте машина катуу сигнал берип чочуп кеттиби? Анын өт башкычасы жыйырылып калат. Сиз жаман кабар уктуңузбу? Өт башкычаңыз жыйырылып калат. Коркуп кеттиңизби? Жыйырылып калат. Сиз бирөөгө капа болуп, могу жериңизди ызаны кармап жүрөсүзбү? Өт башкычасы менен уйку безинин булчуңдары жыйырылып калат экен дагы. Ошондон кийин ал аз куюп калат экен дагы, смазывающий немеси компоненти, майлап туруучу компоненттери муундун, мына бул коленный сустав, булар болсо буттун майда муундары, колдун муундары, карагыла, желке муундар, чыканак муундар, колдун муундары, тазобедренный сустав дейт. Мынакей караңыздар, мына таз менен мына бедронун ортосундагы сустав. Демек, ушулардын буларды дайым майлап туруучу компоненти болгон үчүн бул дайым жакшы суставтарыбыз мына жазылып, мына жазылып, чоюлуп, эч кандай оору болбостон жакшы жүрөт экен. Качан экен? Өт куюп турса экен. Демек, адамдар келет дагы кокуй дейт менин ушу көбүнчө ушу коленный мына коленный суставым ооруп атат, мен ушул жагым эле дарыла дешет. Анан эми бизде официалдуу медицинада ошол коленный суставка суюктук куюлат, гел куюп аткан, ал кылып аткан, бул кылып аткан, бирок кандайдыр бир убактылуу эле убакытта жакшы болот, анан кайра эле адам кыйнала берет экен. Демек, муун оорулары жакшы болуш үчүн биз ушул ички көңдөй менен иштешибиз керек экен. Ички адамдын кыргыздар абдан жакшы айткан экен илгери, ичиң таза болсун деп. Демек, адамдын ички органдары канчалык жакшы иштесе, ошончолук биздин муундарга кан менен таза кан барат экен, керексиз нерселер кетет экен, жана майлап туруучу компоненттер келген үчүн адам артроз жана артрит деген оору менен оорубайт экен.
адамдардын буттарын артрит болобу, артроз болобу, жоон суставтар, муундар или ичке муундар, кичинекей муундардын бардыгынын оорусу бул албетте көңдүү, ички көңдөөгө байланыштуу экен. Бул жерден өт менен уйку безден тышкары адамдын кан тамырына да байланыштуу болот. Эми азыр ошону азыр түшүндүк эле. Демек, суук тийди деген сөз ушул жерге, мына караңыздар, ушул жерге, мына көрдүңүздөрбү? Именно муундарга келгенде чоң-чоң кан тамырлар мындай көбүрөөк берилип баштайт да. Суук тийди деген сөз ушул кан тамыр менен керектүү тамак азык зат келбей калды. Керектүү витаминдер келбей калды. Керектүү микроэлементтер келбей калды. Демек, муундун сезгенишине өттөн тышкары кан тамырдын ичиндеги кандын составы дагы чоң ролду ойнойт экен. Адамдын канынын ичиндеги кан канчалык жакшы, мен дайым айтып келем, кан тамырдын ичи щелочь чөйрө болсо, ал таза кан деп аталат. Адамдын кан тамырдын ичинде микроорганизмдер жашап, алар өздөрүнүн керектүү нерсени чыгарып, эрибеген тамактар кошулуп, дагы белки воспаление деп коет. Керексиз нерселер кан тамырдын ичинде көбөйүп кеткенде, ал кычкыл чөйрөгө айланып кетет дагы. Кычкыл чөйрө менен, кычкыл чөйрө деген кан келгенде, муундар жакшы ошол микроэлемент болобу, белок болобу, углевод болобу, тиги витаминдер болобу албай калат экен дагы, сезгенүүгө дуушар болот экен. Сезгенүү, ошо артрит болобу. Сезгенүү деген сөз кан тамыр менен толук кандуу тамак тамбайтат деген сөз да. Демек, биз бир эле ушул өт курсактагы органдарды карабастан, биз кан тамырыбыздын ичине түшүп аткан заттар менен дагы алектенишибиз керек экен. Сиз күнүгө эле, мен дайым айтам да, сиз күнүгө эле бирдей тамак жей берсеңиз, анын башка күндөргө сиңбейт дагы, кан бузулат. Сиз кандын ичи коюланып, кандын ичи кычкыл болуп калат. Демек, кычкыл болгон жерде микроорганизмде жашап алат. Сезгениш деген жерде, артрит деген, ит деген жерде сөзсүз түрдө микроорганизм жашайт, бактериялар жашайт. Значит, ошол бактериялар канчалык кандын ичи коюу болсо көбүрөөк жашайт экен дагы, анан суставка барып утукташып алат экен. Демек, суставка бактерия барбаш үчүн биз кандын ичин щелочко айландырышыбыз керек экен. Суставтагы майлоочу компоненттер дайым толук барып туруш үчүн биз курсак менен иштешибиз керек экен. Ошон үчүн биздин клиникада биз ревматоидный полиартрит болобу, ревматический артрит болобу, деформирующий артроз болобу, мунун бардыгы ушул муундуга байланышкан диагноздар. Биз ушулар менен абдан жакшы күрөшүп, биз курсактарга массаж жасап, кандын ичин тазалап, керектүү чөптөрдү берип, керектүү ушул эң керектүү суулар менен ичилгенден кийин гана ошол адамдын канынын ичин тазалап, анан өтүн жакшы койгандан кийин гана муундары ордуна келгендер биздин мындай пациенттер бизде көп. Демек, адам ооруп калбаш үчүн дагы артрит болобу, полиартрит болобу, артроз болобу, бурсит болобу, башка болобу, тендовагинит болобу, бардыгы эле ошол булчуң ооруйбу, муун ооруйбу, адам өзүн өзү профилактика кылып, ошол кан тамырды жана курсак менен көбүрөөк иштегенде гана ушул ооруга кабылбайт экен дагы, кабылса дагы мындан чыгып кетсе болот экен.